Салам достор, Таттуу ашкана каналына кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен ар бир ашканада табылчу азыктардан эле мына ушундай кооз пирог жасайбыз. Эгерде кызык болсо, мени менен чогуу бирге болуңуздар. Алгач 400 грамм унду электен өткөрүп алабыз. Ага 5 грамм ванилин, 10 грамм разрыхлительди кошуп, аралаштырып алабыз. Эми болсо 200 грамм тоңдурулган сливочный майды сүргүчтөн чыгарып алабыз. Улам унга бөлөп чыгарсаңыз, сүргүчкө жабышпай чыгат. Эми аны ун менен аралаштырып, майдалап алабыз. Эми ага 2 жумуртка, 1 чымчым туз, 4 аш кашык кумшекер жана 2 аш кашык муздак сүт куябыз. Эми мунун баарын жакшылап аралаштырып, бир тоголокко жыйнап алабыз. Аны көпкө үйлөөнүн кажети жок. Болгону бир тоголок камырга айландырып алсаңыз болгону. Камырды жыйнап даярдап алдык. Эми аны целлофан баштыкка салып, 30 мүнөт эс алдырабыз. Бул учурда начинкабызды даярдайбыз. Ал үчүн мен кадимки малина вареньесин пайдаландым. Варенье суюк болгондуктан аны коюлтурчу эң жөнөкөй ыкманы пайдаландым. Ал үчүн дүкөндүн печеньясын алып, майдалап, аралаштырып коебуз. Дал ушундай консистенцияда болуш керек. Камырыбыз да тыныкты. Эми аны пергамент кагаздын үстүнө жайып алабыз. Калыңдыгы бул жол менен 4-5 мм болуш керек. Камыр өтө жеңил жайылат. Эми болсо пирогдун өлчөмүн дал ушундай капкактын жардамында белгилеп алабыз. Менде 28 сантиметр болот диаметри. Эми белгиленген жерден 3-4 сантиметр алыстыктан четтерин тегиздеп кесип алабыз. Бул кесимди болсо пирогдун бетин кооздогондо керектелет. Аны тоголоктоп алып коебуз. Эми бычактын же болбосо мына ушундай роликтин жардамында аралыгын 1 сантиметрдей кылып кесип чыгабыз. Эми муну видеодо көрсөтүлгөндөй кылып X формасында өрүп алабыз. Баарын даярдап өрүп алдык. Эми мен тегерек формада бышырам, ошондуктан пергамент кагазынын ашыкча жерин кесип алып салдым. Аны листке которуп алып, четтерин жакшылап жабыштырып, четин көздөй сүрүп, жайып алабыз. Эми буга начинкабызды салып, тегиздеп жайып алабыз. Эми баягы тоголоктоп алган камырды пайдаланчу убакыт келди. Аны жука кылып жайып алып, бул жол менен 1 сантиметрдей калыңдыкта таякчаларды кесип алабыз. Эми аларды өлчөмү менен пирогдун бетине коюп, эки четин
жабыштырып чыгабыз. Бир катар жабыштырып алгандан кийин экинчи катарын бир аз кыйгачынан жабыштырабыз. Ал эми камыр дагы деле артып калса, аны мына ушинтип гүл формасында кылып бир четине коюп койсоңуз өзгөчө көрк берип калат. Эми аны жумуртка менен майлап 180 градуста 25-30 мүнөт бышырып алабыз. Мынакей достор, биздин вареньеден жасалган пирогубуз даяр болду. Өзүңүздөр көрүп тургандай, аябаганда кооз пирог болду. Эми аны башка идишке которуп, муздатып алабыз. Мындай пирог ар бир дасторкондун көркүн ачып, майрамдык маанай тартуулайт. Пирогубуз муздады. Эми аны кесип, тамактан кийин десерт катары пайдалансак болот. Өзүңүздөр байкагандай, пирог сырты кыртылдаган, оозго салса ээрий турган пирог болду. Достор, бул пирогду сөзсүз сиздер да жасап көрүңүздөр. Эгерде видео жаккан болсо, лайк басып, жакындарыңыз менен да бөлүшүп коюңуз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.